Кыргыз элинен айланса болот. Мен жогору урусунан болом. Калпакты кийип чыкканда алар да таң калышты да. Ниетибиз ошо. Кыргыз элине UFC поясын алып барыш. Кесибим юрист. Спортко мындай кыйналып, бир нерсеге жетем деген гана бала келет да. Бул жаңылык чынбы, чын эмеспи деп чала беришти. Анан мен ошого байланыштым. Телефонумду өчүрүп койгом. Мен утушум керек. Биринчи кыргыз болуп чыгып атам. Ынтымак бар жерде гана ийгилик жаралат. Английский курстарга окуп аткам. Ата-энеге кызмат кылыш, UFC өзү кимге койсо биз даярбыз иншалла. Муктубек, келгениңизге чоң рахмат. Азыр дүйнө жүзү Кыргызстанда сизде UFC'де эң биринчи улуттук кыргыз болгон боец экенсиз. Бирок азыр сизди адам катары тааныштырайлы. Сиз кайсы үлбөлөдөн өмүр баяңызды айтып бересизби? Мен боец UFC Муктубек Оролбай уулу. Мен Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара Суу деген районунан болом. Айылым Кызыл Суу айыл өкмөт. Ошол жерде төрөлүбүз. Ошол жерде 11 класска чейин окуп, андан кийин шаарга аттанган студент болуп. Бишкекеби? Жок, Ош шаарына. Биз үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. 3 уул, 2 кыз. Атаңыз, эңиңиз кесиби кандай? Атам зат техник болуп иштеген. Атам зат техник, апам үйдө эле, үй жумуштары менен алек. Бир туугандарыңыз алар дагы спортко катышканбы же сиз гана элеби? Менден чоң 2 агам бар. Замирбек, Куттубек деген. Ошол агаларым менден мурун Москва шаарында эмгектенип, ошол жакта спорт менен машыгып, мушкер болуп, бойго чыгып жүрүшкөн. Ошол агалардын арты менен спортко келип калдым. Муктубек, сиз кайсы уруудан болосуз? Мен жогору урусунан болом. Жогору урусу ошо Кызыл Суу айылында, ошол жерде 9 ача бар. Жорусу ошол жерден тарап. Түпкү жорулар ошол жерде болот. Жакшы экен. Азыр биз Таиландда жүрөбүз. Эмне үчүн Таиландка тренировкага келип калдыңыз? Таиландка эми сборго келдик. Бул жерге кышындасы Азияда бүт суук болгонуна байланыштуу. Күчтүү мушкерлердин баары ушул жакка келет. Ошол жакка опыт алып, тренинг алып кетели деп, ошондой максатта келдик. Тайгерге жакын эле жерде бүгүн суббота open mat болот. Күрөш болот бул жерде 5 минуттан 10 раунд. Ошого келдик. Любой боец келип күрөшсө болот. Ошого күчтүү балдар бар бул жерде грэпплингде. Ошого байланыштуу ушул жерге жумашына бир жолу келебиз. Ошол азыр Таиландда эң обычный күн боюнча айтып бересизби, кандай өтөт? Обычный күн эртең менен 6-да намазга койгонбуз. Багымдат намазды окуп алып, эшикке чыгып бир аз 10-15 мүнөт басып келебиз. Басып келип, завтрак кылабыз. Эртең менен жеңилдирээк завтрак кылып алып, саат 9-да машыгууга барабыз, эртең мененки машыгуу. Эртең менен расписание боюнча машыгууну өтөрөбүз. Андан кийин келип обед кылабыз. Обед кылып, обедтен кийин саат 2-ден 4-кө чейин 2 саат эс алабыз. Кайра 4:30-да тренировка башталат. 4:30-дан 6-га чейин кечки машыгуу, машыгуудан чыгабыз. Кайра эле тамактанабыз, эс алабыз. Ошол күн кайра эле кайталанат да. Воскресенье күнү гана эс алабыз. Калган күндөрү тренировка эртең менен кечинде. Ким менен иштейсиз тренер катары Таиландда? Таиландда азыр мен личный тренерим жок. Өзүм эле тренировка кылып, команда менен. Ошо команда менен тренировка кылып. Ошентип эле жүрөбүз. Мен личный тренерлерим бири Кыргызстанда, бири Америкада. Жакында Америкага кетебиз, ошол жакта өзүмдүн тренерлерим бар, ошолор менен машык өткөрөбүз. Азыр Таиландда 10-15 кыргыз мушкери жүрөбүз. Мушкерлерибиз жакшы. Опыты жактан, өзүнүн алып жүрүшү жактан. Ар бир мушкердин өзүнүн деңгээли бар, ошо деңгээлине жараша жакшы. Сиз канча жашта андан кийин кантип машыгып баштадыңыз? Мен айылда эле кызыкчумун. Аганы көрүп, университет дейт го, жакшы сөз бар. Айылда эле кызыгып, айылда өзүмчө тренировка кылчумун, өзүм жалгыз эми. Шарт жок, бирок өзүм чуркап,
кызыкчумун да. Андан кийин 2016-жылы 11-класс бүтүрүп айылдан Ош шаарына аттанып, Ош мамлекеттик юридикалык институтуна окууга тапшырдым. Ошол эле студент болуп окууга тапшырып, андан кийин окуу менен кошо спортко кызыкканым үчүн мени агаларым ошо спорт клубга алып барды. Улуу Кыргыз спорт клубуна алып барып, ошол жерде тренер менен тааныштырып, ошентип спортко келип калгам. Кайсы спорт болгон? Келген ММА спорт. Спортты баштаганда эле ошо. Машыгып баштаганда ММА спортунан баштагам. Азыр сизде адамдар сизди карап, ошо UFC'де уже биринчи кыргыз экенсиз. Сиздики эң оор момент кайсы болгон? Бул спортто андай оор учурлар көп келет. Себеби спортко мындай кыйналып, бир нерсеге жетем деген гана бала келет да. Баягы ток бала спортко келбейт да. Ошон үчүн эң кыйын учурлар бул менде Америкага барганда болду. Ал жерге барганда бир тууган агам, же ата-энем, же менин тренерим эч ким жок болду. Өзүм жалгыз баргам Америкага. Барып, ал жакта ачка калган күндөр да болду. Ачка калдык, ток калдык, бирок бизде ичибизде сел бар эле ушу UFC'ге чыгам дегенчи. Себеби бардык уже мына Азия өлкөлөрүнөн бардык эле мамлекеттерден бирден экиден боец бар да. Анан мына биздин кыргыздардан жок болчу, ошого байланыштуу мындай UFC'ге чыгам деген менин ичимдеги чоң үмүтүм бар эле. Ошол нерсенин арты менен мындай кыйын учурларды эле ошо менен жеңип койдум да, UFC'ге чыгам деп. Америкада ошол күндөр кандай өткөн? Эми ачка калган күндөргө шүгүр кылабыз. Алладан суранабыз дегенде. Сиз иштедиңиз беле ошол жакта? Жок, мен иштебедим. Только тренировка кылдым. 2 жыл бою Америкада болдум, 2 жыл эртең менен кечинде салда болдум. Машыгып. Америкага биринчи барып калгандын себеби өзүм спортту баштаганда эле мындай ниет бар эле да. Ошо Америкага барып, ошол жерде UFC байстери менен чогуу тренинг алып, ошо UFC'ге чыксам экен дегенчи. Ниетиң түз болсо, ошол нерсеге сөз жетет экенсиң да, мээнет кылсаңдачы. Ошону баса белгилеп айтып кете алам. Андан кийин мен Султанов Асан деген менеджерим болчу, кыргыз. Ошол Америкадан мага приглашение алып берип, ошол приглашениянын негизинде Бишкектен виза аштырдык. Виза алып, андан кийин Америкага аттанып, Америкага барып, UFC'ге чейин LFA деген лига бар. Ошол лигада 3 беттеш өткөрдүм. Ошо 3 беттеш өткөрүп, андан кийин тренировка кылып жүрдүм. Бойдон кийин эле эс алган жокмун. На коротком уведомлении сиздики бой болду UFC'де. Ошол кабар бергенде сиз кайсы жакта болгонсуз? Кабар бергенде мен Америкада болчумун. Ошол UFC кабар бергенге чейин эле 2 неделе ашыраак убакыттан мурун мен урушкам LFA лигасында. Урушуп бойдон кийин мен Америкада тренерим Юрай Фейбер, менеджерим Влад Никитин айткан: сен заменага чыгасың, уже күтүүдө турасың, формаң кармап тур мыктыбек деп айтышкан. Мен ошолордун айтканынан чыкпай, күндө тренировка алып, формамды кармап турган элем. Анан эле уже 4 күн убакыт калганда эртең менен тренер чалды. Мыкты UFC'ге заменага сурап атат сени, чыга аласың 4 күндө деди. Анан отказ жок эле, тренер урушам дедим, мен даярмын. Сразу бойду кабыл алдык. Андан кийин Лас-Вегаска учуп бардык. Ошол күндөр кандай өттү? Мындай UFC'де биринчи келе турган бой болот. Башыңызда кандай ойлор болгон? Башымда эми биринчи кыргыз болуп чыгып, калпакты кийип чыгып утулуп калыш мен үчүн өтө уят болду ошол нерсе. Мен бойду примать этип, мен утушум керек. Себеби биринчи кыргыз болуп чыгып атам. Биринчи кадам болуп атат, биринчи кадам бул биз утуп чыгышыбыз керек деп. Менде ошондой мотивация болду. Даже рингке кирип, биринчи раундда сопернигим 1-2 удар тийгизди магачы. Ошондо дагы мен акылымда турду ошо. Мен утушум керек дегендерчи. Ошол Алла Таала мага насип кылып койгон экен жеңиште. Жеңип чыктык. Дебюттук беттешти. UFC'де кыргыздын биринчи победа болгондон кийин бир нерсе өзгөртөбүз же өзгөргөн жок? Менде эч нерсе өзгөргөн жок десем болот.
Менден наоборот мага мотивация болду бул UFC деп. Мен эле эмес, бардык боецтердин бул эң чоң мындай максат болсо керек. UFC депчи. UFC мага мотивация болду. Мен ойлойм, кыргыз эл аябай сүйүнүп калды. Мен де баштагыдай эле кыргыз эл сүйүнүп, бизден дагы чыкты деп ошол нерсени байкадым. Бой болгондон кийин куттуктоо менен ким чалды сизге? Эң биринчи же сиз кимге чалдыңыз? Мен бойдон кийин биринчи очередь ата-энеме чалдым. Ата-энеме, бир туугандарыма, тренериме чалып, биринчи очередь ошолор менен сүйлөштүм. Себеби мен бой алган күнү эле аябай көбү тааныган деле, тааныбаган деле чалып, бул чынбы, бул жаңылык чынбы, чын эмеспи деп чала беришти. Анан мен ошого байланыштуу телефонумду өчүрүп койгом. Ошого бойдон кийин 4 күн эч ким менен сүйлөшпөдүм. 4 күндөн кийин биринчи очередь ата-энеме, бир туугандарыма, тренерлериме чалып. Сизге президент чалдыбы? Президент чалбады, бирок куттуктоосун жолдоп өтүр. Кабыл алдым. Сиздики эң биринчи профессиональный бой жөнүндө айтып бересизби? Кандай болду, эмне болду, кандай окуя болгон? Биринчи мен чемпионат мирге баргам. Биринчи эң чоң баягы жетишкендиктердин биринчиси ошол чемпион мира болгом. Москва шаарында агам колунда машыгып жүрүп, анан Кыргызстандын сборной ошо юниор дейт, 20 жашка чейин, 18ден 20 жашка чейин чемпионат мира болот деген Москва шаарында. Ошол Кыргызстандан, Москвадан, ар бир бестен балдарды тандап алып, анан 77 килограммдан мени алып барышкан. Азыр весим 75-76 чат болчу. 77ге бала жок дегенден мен баргам. Анан барып, ал жерде 12 мамлекет болгон. Мамлекеттин арасында 3 круг урушуп, Алла Таалам буйрук койгон экен, ошол жерде чемпион болгом. Биринчи жолу чемпион мира болуп. Сен чемпион мира болдуң десе, баягы алмалы мен толук түшүнбөгөн үчүн мага анча деле сүйүнүч болгон эмес. Мен агаларым, ушул жерде тренерлер сүйүнүп, сен чемпион мира болдуң деп түшүнүшкөн. Анан кийин мен дагы чемпион мира болдум деп ошол жерде болгон биринчи выступление. Андан кийин Ош шаарына барып, кайра өзүмдүн спорт клубумда машыгууну баштап, биринчи профессиональный боюму Ош областынын Өзгөн районунда ошол жерде Nomad Fighting Championship деген организация бой өткөрүп, ошол жерде биринчи беттешим болгон. Сиз ММАге киргенде убактыңызда ММАдын деңгээли бир болгон. Азыр деңгээли башкабы же бирдей элеби? Туура айтасыз, мен жаңыдан спортко келгенде ММАдын уровени деп коет. Уровень азыркыдай эмес болчу. Чынын айткандачы, азыр уже башка уровень десем жаңылышпайм. Муну бардык эле боецтер, бардык эле тренерлер деле байкаса керек. Азыр уже уровень башка. Жакшыраак болдубу? Жакшыраак колдоо, организациялардын боецтерге болгон отношениясы, условиясы жакшы. Биринчи мен келген алда мындай условия жок болчу. Сиздин эң мындай күчтүү тарабыңыз кайсы? Октагондо болгондо сизде эң күчтүү жагыңыз кайсы болот? Күчтүү жагы дегенде баягы стойка или борьба дегенде айтасыз да. Мен келгенде эле ошо ММАдан баштагам. Ошон үчүн соперникке карап иштейбиз. Соперниктин күрөшүсү стойкадан. Стойщик болсо көбүрөөк борьбага басым жасап. Главный соперникти утуш, октагонго чыккан ошо. Утуш. 5 раунд главный победа. Биздин чет өлкөдөгү биринчи чыгарылышыбыз жомоктогудай Таиландда тартылды. Бизге эң арзан баада билеттерди табууга жардам берген Aviasales-деги досторубузга ыраазычылык билдиребиз. Деңиздин жана жомоктогудай аралдардын түстөрүн караңыздарчы, кандай гана кооз. Сиз да Aviasales вебсайтындагы ысык билеттер бөлүмүнөн каалаган каттамды тандап, бул жерге арзан баада келе аласыз. Жалпысынан алганда вебсайтка кирип, күндү жана бакытты тандап, билет сатып алыңыз. Aviasales. Биринчи бойдон кийин Twitterде аябай көп адамдар аябай көп нерсе жазган да.
кыргызстандыктар гана эмес, чет өлкөдө дагы образыңыз боюнча жазган. О, бул мырза ледниковый периоддон келе турган мырза экен деп. Ошол маалыматты сиз окудуңуз беле? Ооба, мен угуп аттым, окуп да аттым. Мага айтып атышты тиги бойдон кийин ошол жерде агаларым, ошол жердеги американецтерчи. Сен мындай стилиң башкача экен. Силерге же мындай орус эмес экенсиңер, же казак эмес экенсиңер, силер бөлөкчө улут экенсиңер деп калпакты кийип чыкканда алар да таң калышты да. Анан биз айттык, биз кыргыз мамлекетинен болобуз. Биз кичинекей 7 миллион калкпыз. Биздин эл аябай мындай барган конокту жакшы тосуп алып, сыйлап, аябай мындай гостеприимный народ деп түшүндүрүп айттык да аларгачы. Алар уже биринчи кыргыз десек, казак деп эле айтып атышкан, андан кийин уже билип калышты окшойт Кыргызстан. Эми бул баягы эл оозунда элек жок дейт го. Кээ бир адамдар туура эмес жазышат, кээ бири туура жазышат. Биз главный баягы адамдык сапатыбызды унутпай, адам бойдон эле калсак болду. Аллахтын алдында таза болуп жүрсө эле болду. Командаңыз боюнча айтып бересизби? Ким менен иштейсиз азыр? Мен биринчи спортко келгенде Ош шаарында Улуу Кыргыз спорт клубуна келгем, Улуу Кыргыз. Ал жерде тренерим Өмүрзаков Тынчтык жана Балтагулов Алтын деген. Ошол тренерлер менен ошолор мени тренировка кылдырып, андан кийин Америкага аттандым. Америкага барганда Team Alpha Man деген клубка бардык. Ошолор менен контракт түзүп, ал жерде главный тренер Юрай Фейвер, UFC'нин боециси. Баарыңыздар эле таанысаңыз керек. Ошол тренерим Америкада тренерим болот. Менеджерим Влад Никитин. Азыркы учурда ошо Влад Никитин менин менеджерим, Юрай Фейвер менин главный тренерим. Ошол тренерлер менен иштешип, алар менен байланышкан себеби ошо тренерим ошол менеджер менен таанышып калып, мен баргам биринчи, барып өзүм менеджерим менен сүйлөшүп, андан кийин менеджер Юрай Фейвер тренерибиздин залына алып барып, тренер менен тааныштырып, ошолор менен иштешип калдык, контракт түзүп. Азыр сизде UFC менен контракт бар. Ооба. 4 бойго? 4 бойго келишимге кол койгонбуз. 1 бой уруштук, да 3 бой калды. Кайсы весте болот? Кийинки 3 беттешибиз 70 килограммда болот. Эң комфортный вес кайсы болот сизге? 70 килограмм. 70 килограммда мен өзүмдү жакшы сезем да. Боец катары азыр кыялыңыз кандай экен? Мушкер катары мен ошо кыялым жөн эле мындай мушкер эле болуп калыш эмес. Мындай мыкты, анан билимдүү, жакшы бизден кийинки жаш муунга мындай үлгүлүү мушкер болуп калыш да. Каласа ниетибиз ошо, кыргыз элине UFC'нин поясын алып барыш. Баары Алладан эмес, тек гана менет кылабыз. Алла таалам насип кылган болсо, пояс сөзсүз алып барабыз, иншалла. Сиз аябай мындай сабырдуу адам экенсиз, бирок UFC'де бул шоу. Дайыма мушкерлер трэш толк деген нерсе бар. Сиз мисалы трэш толкко кандай отношениеңиз бар? Ошентип айтып атышат, эми UFC'де тиги медийный жагына карайт депчи. Биз даярбыз. Медийный жагына деле даярбыз буюрса. Алдыда эми жакшы беттештер күтүп турат. Да 1-2 бой урушкандан кийин буюрса. Мен Америкага кеткенче английский курстарга окуп аткам. Азыр деле аракет кылып окуп атабыз, буюрса. Жакшы сүйлөгөнгөчү. Тренериңиз орусча сүйлөйбү же англисче? Америкада тренерим англисче сүйлөйт, менеджерим орусча, англисче. Инстаграмда көрдүм, сиз менеджериңиз Ошко келген экен, э? Ооба. Кандай өттү? Саякат кандай болду? Саякат жакшы болду. Менеджерим аябай сүйүнүп калды. Өзү биз пландап атканбыз, UFC'ге 1 бой урушсаң Кыргызстанга кеттик депчи. Ниетибиз түзгөн, Алла таалам ошол күндү насип кылыптыр да. UFC'ге уруштук. Bir жумадан кийин Кыргызстанга уруштук. Кыргызстанга бардык. Бишкек шаарын көрсөттүк, Ош шаарын. Мен төрөлбөс күнү айылга алып бардык. Менеджерин көрүп алып, таң калды. Биз тоодо жашайбыз да. Ушу тоодон сен Америкага барып калдыңбы депчи. Мен айттым менеджерге, сага мен
Америкага келгенде эле айткам. Мен максатым бир эле UFC үчүн мен ушул жерге келдим Америкага. Если UFC жок болгондо мен келбейт болчумун депчи. Ошентип айтсам, ал дагы көрүп, мындай чын жүрөктөн UFC деп барганымы ал дагы айтты да мага. Сен реальный эле UFC деп барыпсың депчи. Молодец деп ыраазы болуп калды ал дагы. Жаш кезиңизде UFC'де болгон мушкерлер ким мисал болгон? Бир мушкерди баса белгилеп айтып кете албайм, бирок мен айылда жүргөндө эле тиги UFC'ни көрчүбүз да. UFC'ни көрүп, бардык эле мушкерлер урушат эле. Анчалык популярдуу эмес эле. Кийин уже биз шаарга келип, спортту жаңыдан баштаганда UFC аябай мындай баары көрүп, UFC популярдуу болуп кетти да. Стиль катары деп айтып кетсек, Майырбек Тайсымов деген боец болчу. Ошол мен шаарга келип тренировканы баштап жүргөндө ошол боец UFC'де зрелищный бойлорду көрсөтүп, ошол боецтин бойлорун көрүп калчумун. Себеби ошонун мындай өзүнүн алып жүргөндөрү октагондо, мындай октагондо сырткары жашоодо мындай өзүнүн алып жүргөнү аябай. Мен Эсенгулов Эдил, 1998 жылы колом. Скөл районунун Тоң район Төрткүл айылынан колом. Спортту сүйгүлө, спортту сүйсөңөр, экинчиден жер көрөсүңөр. Карьерада эң кыйын момент кайсы болгон? Карьерада Оор момент. момент болгондо весогонка. Веске айтып атабыз, биз эң көп. 15 килограмм, 16 килограмм. Кыргызстандык спортсмендерге кайсы поддержка керек болот? Азыр эмне кайсы шарттар керек болот? Эми шарттар бар эле, финансы жагынан эле ошого эле такалат да негизи. Азыр бизде Кудайга шүгүр эми жакшы да. Азыр кыялың барбы? Кыялыбыз, биздин кыялыбыз эми конечно бар эле, бүт эле спортсмендер UFC'ге барып ошол жактын чемпиону болгусу келет. Биз да ошол жакты көздөп атабыз буюрса. Примерно UFC'де качан болосуң? Кандай ойлойсуң? Эми Кудай буюрса 1 жыл деп атабыз, буюрса Кудай буюрса 1 жылдын ичинде болуп калар. Азыр статистика кандай экен? 24 жеңиш, 5 жеңилиш, 1 ниче. Пукетте канча күн болду? Пукетте 20 күнүбүз бүгүн. 20 күн, Биринчи жолу? Биринчи жолу келип атабыз бул жакка. Эң биринчи өзгөрчүлүгү кандай экен биякта? Эми өзгөчөлүгү болгондо биякта деген партнерлор көп. Ошол жагынан эле өзгөчө го дейм. Аябай көп да бул жакта. Негизи буга чейин иштеп көргөн эмесмин, айлык алып. Мен башынан эле спортко өзүмдү арнагам. Ушул жактан результат чыгарам депчи. Кудай буюрса ошол эмелерди аткарып келип атабыз да буюрса. Сен канчадасың азыр? 25-темин. 25-те. Ошол UFC'де болуш үчүн эң биринчи медийка көтөрүш керек да, медийканычы. Аны көтөрүш үчүн англисче билиш керекпи? Кандай деп ойлойсуң? Конечно, англисче билиш керек. Конечно, англисче, орусча. Болдубу же? Эми биз биринчи жолу келип атабыз да, буюрса чет жакка мындай сборлорду биринчи жолу өтүп атабыз да. Эми Кудай буюрса үйрөнүп, биз дагы ошо медианы көтөрүүгө аракет кылабыз. Азыр мындай бар да, бир мушкер башка мушкерди чакырат бойгочу. Сизде мындай мушкер барбы бой кылыш үчүн? Эми айта кетсек, бул спортто мындай уровень деген нерсе бар да. Ошо уровеньге карап мындай вызып таштап урушат да, анан чемпион болуп турган балага 1 бой, 2 бой урушуп эле вызып таштаган туура эмес да. Ар бир ошол тепкичке алар канча жолду басып өттү да. Биз да акырын жетебиз, бирок ошо бир учур келет беттеше турган. Ошондо беттешебиз. Эми азыр мен вызып таштайм деген эч бир боецке оюм жок. UFC'нин боеци болдук. UFC өзү кимге койсо биз даярбыз иншаллах. Учур келет, биз какой-то бир чемпион болуп, чемпиондукка жакындайбыз, ошол убакытта болот буюрса. Спорттон тышкары кыялыңыз азыр кандай экен? Спорттон тышкары жашоодо мындай жакшы адам болуш, Аллах көрсөткөн туура жолдо 3 вакыт намаз окуп, бизден кийинки жаштарга өзүбүздүн жакшы жагыбызды калтырып үлгүлүү болуп калыш.
ошол. ошондо. Ата энеге кызмат кылыш. Сизде бой болгондон кийин мындай кантип восстанавливать этесиз? Вестен кийин UFC УФСиде өзү диетологдор бар. Алар эмнени ичесиң, эмнени жейсиң, алар бардыгын ошолор беришет. Ошол нерселер менен восстановление болобуз. Ал кандай витамин, кандай тамак биз билбейбиз, бирок обычный эле биздеп жүргөн нерселер. Спорттон тышкары сиз иштедиңизби? Мен иштебедим, окудум. Ош мамлекеттик юридикалык институтунда. Ошол жерде 5 жыл окуп, окууну аяктап, Бүтүрдүңүзбү? диплом алдым. Диплом алдыңыз, Кесибим юрист. Окуу кандай болгон? Окуу жакшы болгон. Эртең менен окучумун, кечинде залга барчумун. Окууну дагы, залды дагы кошо алып. Карьера болгондон кийин, бүткөндөн кийин юрист болуп иштейсизби? Эми дипломубуз бар, өзү ниетим бар буюрса. Карьераны жыйынтыктап, мамлекетке кызмат кылган. Билим берүү система спортто болгон карьерага пайдасы барбы же эч кандай мындай байланышы жок? Пайдасы бар. Эми мына юрист деп органда иштеген адамдар бар эле мындай физически жакшы балдар да. Ал жерде органдагы балдар. Ошого байланыштуу биздин спорт дал келет өзүм кесибиме. Ошол себептен дагы ушул кесипти тандагам. Спортсмен болуп. Ошол университет кезинде уже спортко аябай көп убакыт бергенсиз. Демек, окууга дагы мугалимдер жардам бердиби же? Биринчи, экинчи, үчүнчү курска чейин окууну дагы жакшы окуп, спортту дагы кошо алып кеттим. Анан үчүнчү курстан кийин уже профессиональный мушкер болгондон кийин 2 маал, 3 маал тренировка кылыш керек болуп калды. Ошого байланыштуу окуум кичине окууга убакыт бере албай калып, анан ошол жерде мугалимдер менен, деканат менен сүйлөшүп, мага кичине жардам бериңиздер, жардамыңыздар керек. Как раз Америкага кетип аткам. Америкага кетип атам. Окуу жагыма жардам бериңиздер, окуума. Мен ошол жакка барып, мушкер болуп кыргыздын жерлерин желбиретип келейин деп айтсам, алар да макул болушуп, жардамдарын беришти. Элестетиңиз, 16 жашта болсоңуз, жаш Мыктыбекке кайсы кеңешти айтып бермекчисиз? Биринчиден эми ар бир мындай адамдын өзүнүн мындай кызыккан нерсеси болот да. Мисалы спортту тандадың или окууну тандадың дегендейчи. Мисалы спортту тандаса, баардык нерсени унутуп, спортко киришиш керек да. Чын жүрөктөн алдыга максат коюп, бул спортто күчтүү эмес, аягына чейин чыдаган адам ийгиликке жетет да. Спортто кыйынчылыктар көп болот. Ошо кыйынчылыктарга чыдап, мен до конца аягына чыгам деп, мындай жүрөгүндө ишеним болсо, ийгилик жарата алат да. Анан бир күн залга келип, бир күн окуусуна кетип, ортодо жүрө берсе, ийгилик болбойт да. Ошон үчүн адам өзү тандаш керек. Же мен окуйм, же ушу спорттун арты менен до конца максатыма жетем депчи. Атым Калиулов Шермурат, Ош областы Кара Суу районунан болом. 1998 жылы туулганмын. Спортко кантип кирдиң? Спортко кичинекей кезинде эле негизи бизде айылда баары эле билет го, эми айылда негизи күрөшүп, досторубуз менен ойноп, ошон үчүн ушул спортко кызыгуу күчөп кетти. Андан кийин эле жана ММА деген жаңы спорттун түрү ачылганына байланыштуу биз айылда өз көчөдө көп элек. Анан ушул спорт бизге жакын болгондуктан ушул спортты тандадык. Ошол. Азыр статистика кандай экен сеники? Менде азыр профессиональный рекордым 7-0. 7 победа, поражение жок буюрса. Сен кыялың кандай экен азыр? Кыял бизде буюрса, конечно, Кыргызстандын намысын көтөрүп, УФСиде пока бизден бир эле азыр биздин Оролбай Мыктыбек бар. Буюрса биз да ошонун артынан жакшы ниет кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Буюрса 2025ке жетпей буюрса киребиз деп ойлойм. Иншалла. Бул жакта бул жерде тренинг кемптин эмне өзгөчөлүгү бар? Кандай пайда болду сага? Бул жакта тренерский, бул жакта лагердин эң жакшы жери просто бул жерде атаандаштар көп, соперниктер. Соперниктер разный жерден келет, например, Россия, Бразилия, Америка. Бүт топовый боецтер келет. Ушул эле жерде
бүт чемпиондорду көрсөңүздөр кезиктиресиңер, UFC'нин боецтери бар. Так что көбүнчө бул жакта основной ошол спортто опыт алмашуу үчүн эле келебиз негизинен. Мисалы финансы катарычы, бияка келиш үчүн акча керек да. Мисалы сен абалы кандай? Сен спорттон тышкары иштейсиңби же спонсорлор бары же кандай? Мен негизи Астанада, Казакстан Астана шаарында ушул убакта азыр тренировка кылам, командам ошол жакта. Мен ошол жакта иштейм. Уже акыркы 7-8 жылдан бери ошол жактамын. Негизи бул жака келишиме мен жанымда ага инилерим жардам берет. Агаларым бар десем болот. А так мамлекет жактан эч кандай алган жокпуз. Эң биринчи спортко келгенде баарынын эле максаты чемпион болуш эмес, обязательно чемпион болуш керек эмес. Спорт бул эң биринчи мусулманчылыкта сүннөт болуп айтылат. Денең сак болсо, өзүңө да уверенно жүрөсүң да, ошондуктан ишенимдүү жүрөсүң. Так что, если спортту тандайм, профессиональный боец болом дей турган болсо, мен, конечно, айтат элем, мээнет кылгыла, ниетти түздөгүлө, буюрса бүт ийгиликтер алдыда. Так что талыкпай мээнет кыла бергиле. Кийинки бой качан болот? Буюрса, Орозого чейин ушул One FC'ден мага 6 бойго контракт берген. Биз бирок тренерский команда менен азыр 6 бойдон кичине алыстап атабыз. 2 жылга контракт. 2 жылдан кийин уже бизде билесиңер, жаш өтөт. Так что биз убакытты көбөткө созбой эле ушул Орозого жетпей башка организацияда 1 бой урушуп, андан кийин дальше уже видно будет. Негизи эле айтайын, но именно биздин спортто бул смешанное единоборство ММА'де бул жакта бизде эч кандай государственный жактан эч кандай жардам берилбейт. Бул мындай арыздануу эмес, негизи эле айтайын. Бизге окшогон жаш, бизден да жаш чыгып келе жаткан балдар бар. Баарында эле айылда, шаарда болсун, возможность деген нерсе болуш керек. Эң биринчи залга барганда эле сенде бүт экипировка болуш керек. Сен экипировкаң, бүт шайманың жок болсо, сенде уже один минус да уже. Уже сен мындай айтканда бир күн дагы артта калдың. Если сенде бутуңда фута болсо, сен тепкенди үйрөнөсүң да. Футаң жок болсо, сен тренер тептирбейт, фута жок, травма бересиң дейт. Ошондуктан эң биринчи экипировка, андан кийинси уже адамдын өзүнөн зал болуш керек, тренер, команда болуш керек. Хоббиңиз барбы? Хоббим бар. Мен өзү шаарга келгенче айылда улак чапчумун, улак тартып айылда. Андан кийин спортко келип калып азыр эми кээде бойдон кийин эс алып калган учурларда барып ат минип тоого чыгып или кышында барып калсам улак болуп калса барып улакка барып улак чаап турам. Атым бар, өзүмдүн атым бар. Аталышы Кара Байыр. Кандай? Кара Байыр. Кара Байыр. Эсолу күндөрдө эмне кылып жүрөсүз? Сап жүргөндө китеп окуганды жакшы көрөм. Китеп окуп. Акыркы китебиңиз кайсы болгон? Акыркы китебим Сынган кылыч. Жактыбы? Ооба. Кайсы момент жаккан? Мен китепти окуп баягы барды эле китеп эмес, мындай бир кызыктуу китеп болсо, ошону аягына чейин окуп чыккан. Аягына чейин окуп бердиңизби Сынган кылычты? Ооба, аягына чейин. Кыргызга душман экен деп оюм бар. Ошол китеп окуганда бүт мындай ар кайсы уруулар бири-бири менен согуш кылып, урушуп, мындай подстава кылып жүргөн экен. Ынтымакта гана жакшы нерсе чыгат да. Ынтымак бар жерде гана ийгилик жаралат дейт. Кайсы кинону жакшы көрөсүз? Мен негизи кино көп деле көрбөйм, бирок кээде көрүп калам баягы. Согуш жөнүндө кинолорду көп көрөм. Сбордо бир жүргөндө Эртугрул деген түркчө кинону көргөм. Воин. Тренировка кылганда, даярдоо болгондо наушниктерге кайсы музыка угуласыз? Музыка тренировка учурунда уга албайсыз. Групповой тренинг кыласың. Кээде угуп калат өзүчө отуруп. Негизи угасызбы музыка? Кыргызча музыкаларды или Курандарды көбүнчө, Куран сүрөлөрдү угуп. Сиз жакшы көргөн кыргыз музыканттар ким болот? Эми бардык эле кыргыз ырчылары, музыканттары. Ким жагат сизге? Мисалы Мирбек Атабеков, Бегиш, Байстан же кайсы? Мен үчүн бардык эле бирдей. Сиз биринчи бойдо кайсы музыка менен чыккансыз? Биз биринчи бойдо Улук Манапо деген ошонун музыкасы менен чыкканбыз. Ол музыка менен чыгып калганыбыз себеби музыканы
башталып атканда биздин гимн менен кошо башталыптыр. Ошол жерде жагып, ошол музыка менен чыгып. Сиздин карьераңызда эң көп влияние кылган адам ким болот? Мага жардам берген бир туугандарым, бир тууган агаларым. Ошол агаларым бар экен, ошолор жардам берип, кээде баягы кыйналган учурда спорт таштап эле иштеп кетсемби деген да ойлор болот. Ошол маалда агаларым айтат: биз жетпей калган нерсеге сен жетишиң керек. Бизден эмне керек болсо бардыгын беребиз деп. Ошол агаларым ушул убакка чейин жардам берип келди. Азыр деле ошол агаларым жардам берип, ошонун арты менен келе атабыз. Демек, үй бүлөңүз дайыма сизге жардам берет. Ооба, ата-энем, бир туугандарым ар дайым колдоп келишет. Ата-энеңиз алар Ошто жашайбы азыр? Бир туугандарыңыз дагы Москвада жашайбы же? Ата-энем айылда турат, Кызыл Суу айылында. Бир агам Ош шаарында, бир агам Москвада турат. Ошол Лас-Вегаста бой болгон убагында кыргыздар келдиби? Ооба, Лас-Вегаста бой болгондо мен биринчи Америкага барып, Билимбек Ахматалиев деген ага менен таанышып калгам. Билимбек тынчтык, ошо Чикагодо таанышып, ошол агалар менен. Ошол агаларым барышты бойго. Бойго барып, мени колдоп, мага ошол жерде дух берип, ошол жерде турушту, мени колдоп. Ошол агаларыма чоң рахмат. Кыргызстандан болгон байыстер азыр 4 киши бар экен, UFC'дечи. Валентина Шевченко, Антонина Шевченко, Рафаэль Физиев, андан сиз. Алар менен байланыштасызбы? Биз сүйлөшүп турчубуз. Мындан мурун 3 жыл мурун деле Таиландга келгенбиз. Биякта чогуу тренингге кылып жүрчүбүз. Бойдон кийин дагы чалып куттукташтык. Кыз-кумай – одна из самых красивых кыргызских традиций, которая представляет собой верховое состязание между юношей и девушкой. Цель игры состоит в том, чтобы юноша должен попытаться догнать девушку. Лошадь наездницы более быстрая, и трогается она с места на 5-10 секунд раньше. Если юноша сможет догнать девушку, то в награду он получит поцелуй, а в противном случае девушка ударит его плетью. Эта игра не только позволяла получить шанс на симпатию, но и была полезной для здоровья девушки, которая должна была хорошо сидеть в седле и управлять лошадью. Партнером этого выпуска является официальный дистрибьютор бренда Bella в Кыргызстане, который активно поддерживает женское здоровье и спортивную культуру в Кыргызстане. Компания TradeGolf на протяжении многих лет организовывала различные спортивные соревнования под названием Bella Cup. В этом году, 31 августа, в День независимости, был проведен теннисный турнир среди женщин в категориях Futures и Masters. Мне нравится девиз этой компании «Здоровая женщина, здоровая нация». Пользуйтесь продукцией компании Bella, которая делает большой вклад в культуру и здоровье женщин Кыргызстана. Мыктыбектен жаш мушкерлерге 3 пайдалуу кеңеш айтып бересизби? Биринчиден, алдыга максат коюш керек. Максат коюп, ошондой алдыга эмнени максат койсо, мисалы, спортко келип, спорттун аягына чыгам деп, чоң ийгилик жаратам деген максат болсо, чын жүрөк менен келип, спортко келиш керек. Жок, мен спорт тандабайм, мен окуйм, окуп, бир жакшы кесиптин ээси болуп, ошо менен мамлекетке кызмат кылам деп. Биринчиден алдыга жакшы максат коюш керек. Андан кийин ошол нерсеге келип, эмнени тандаса. Ошол баардык нерседе баягы ысык суук болот дейт го. Кыйын учурлар болот. Ошол кыйын учурларга чыдап, аягына чейин чыдаш керек. Ошондо сөз көздөгөн максатына жетет. Баса белгилеп айтып кетчү нерсе мына жаштарга спорттон сырткары Аллах көрсөткөн туура жолдо 5 убакыт намазды окуп, ата-энеге, өзүнүн кичинелерге үлгүлүү болуп, өзүнүн жакшы жагын көрсөтүшкө аракет кылыш керек. Биздин кыргыз элинен айланса болот. Биздин кыргыз эл аябай мындай ынтымактуу, жакшы элбиз. Мен аябай UFC'ге чейин эле колдоп келишчү. Биринчиден жалпы кыргыз элине чоң рахмат. Кыргыз элибизде тынчылык болсун, мамлекетибизде. Кыргыз жерибиз өнүп өссүн.
ушта бизден көп боецтер чыгып UFC'ге чыгып ошол жерде кыргыз элин желбиредик деп айтып кете алам.